Ассаламу алейкум достор, кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгүн мен сиздерге ушундай 103 сериядагы 4 этаж домдун 4 этажынан сатыла турган 2 комната квартира жөнүндө маалымат берген атайын келип калдым. Ушу бир туугандарым үйлүү болбасын деп менет кылып жүрөбүз. Дареги ХБК Салиева 13, серия 103. Квартира 1-подъездде 4 этажда. Квартира сөзүнүн ачыгы угловой, бирок өтө мыкты деңгээлде утепление болгон. Азыр кирип көргөзөм. Салиева 13 деп издеп келе бересиздер. Мына жерде кичинекей канал бар, салкыныраак болот. Мектептер, садиктер ошончо. Мына о садик мына жер мисалы. Мектеп, садик ошончо досторум. Так, чыгып барыңыздар эми 1-подъезд 4 этаж көргөзөйүн. Квартирага ушинтип атып келип калдым досторум. Квартира 4 этажда жайгашкан экен. Албетте эле крышалары жабылган. Ал жагынан кыжылат болбосоңуздар болот. Бул жагы санузел, кухня, спальный. Жок, бул жагы зал, мына жак спальный. Жакшылап түшүндүрөйүн. Техпаспорт колумда, залогдо эмес, сразу закон түрүндө өткөрүп берем. Ушундай деп азыр эс мага маалымат берди. Суу, свет, газ, отопление бары центральный. Ал жагынан кыжылат болбоңуздар. Мына подъездери дагы мага жакты. Кошуналар уюшумдуу. Андай подъездерин сонун ремонт кылып алган учуру. Мына карасаңыздар таптаза. Баасы дагы жакшы, сразу айта берейин эми. 59500. 60 дедиле, мен айттым, жок, болбой калат. 59500. Мындай алуучу адам да ойлойлу, кичине жакшыраак коелу десем, болду деп неме болуп калды. Мына пластик айнектер, пластик эшиктер. Мектеп, садик толтура. Бул ХБКда ушу мектеп менен садиктердин мекени да бул райончо. Каалаган мектебиңиздерге Кудай буйруса барат. Чочуп. Так, бул жак ошо зал болду, түшүндүңүздөр, Зал плюс кичинекей балкону. Болду. Бул жакта эс айтып атат. Квартира сөзүнүн ачыгы угловой, бирок утепление болгон. Кандайча утепление болгон десеңиздер, мына. Көрдүңүздөрбү? Утепление болгон. Буюм тайымдарына келе турган болсок, ал жагын хозяин менен сүйлөшөсүздөр. Эми мен ал жагына кийлигишпейм. Келип, сүйлөшүп, эми келишип калсаңыздар калтырып кетет, болбосо алып кетет дегендей, Мына дивандар бул жакта, паровой батарейкалар. Айнектерди ачсаңыздар, мына жер канал, мындай салкын болот да. Жакшы. Дам не маалымат берейин досторум, мындай айтыңыздарчы. Дам нени айтпай калдым. Көрдүңүздөрбү? Кыскасы бул спальный болду, утепление болгон. Мына ортодон тосулган, мына кирме чыкмай комната эмес, кадимкидей эле отдельный эшиги бар. Бул жак мына шкафтар тосулат сиздерде. Бут кийим тизе турган полкалары бар. Кыскасы бүт бардыгы жакшы экен. Так, кухнядасыздарбы? Мына чыгып турасыздар, мен санузел тартканча. Мына унитаз, ванна, аристон, мына жакта полкалары. Кыскасы санузелин көргөзүп бердим сиздерге. Эми жүрүңүздөр. Барыңыздар билген жеңелерибиздин офисине кирели. Кухня мындай айткандачы. Караңыздар. Бардыгы жайында. Болгон эле көргөзөм. Так, эми баасын айтайлы. Чөндөгө карап иш кыла турган заман азыр $59500. Анан түшүрүп берет. Анан канчага берет деп кызыгып сурадым да эми сиздердин атыңыздардан. 58ге болсо жолдошум берип коет. 58ге берейин деп атабыз деди. Эми сүйлөшүп көрөсүздөр. Эси номерин жазып койдум.